Ош шаарынын кире беришиндеги Монуев көчөсүнөн ички көчө аталган Абдуллаев көчөсүнө унаа каттамын жүргүзүүгө уруксат берилет. Ал үчүн Алымбек Татка эстелигине чейинки бөлүгүндөгү бордюарлар алынып, жол чырактар жана атайын жол белгилерин орнотуу иштери уланууда. Муну менен шаар бийлиги каладагы жол тыгынын азайтууну көздөп жатат. Жол чырак, жол белгилерин орнотуу жана атайын жол чийимдерин чийүү шаардык жолдор башкармалыгына жүктөлгөн. Эми Абдуллаев көчөсүнө дагы шагыл төгүлүп, жол тегизделет. Монуев көчөсүндөгү өзүңөр көрүп жаткан мына Алымбек Татка монументалдык комплексин жанындагы гүл эгүүчү зонадан где-то бир 30 метр территория алынып, кошумча проезд берилди. Себеби буга чейин бул көчөдөн негизи баягы Монуев көчөсүнө пробка көп болгондоруна байланыштуу встречкага да чыгып, айдап мыйзамсыз аракеттер жүргүзүлүп, анын негизинде жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан бул жерде көп баягындай штрафтар жазылып, элге дагы бир кыйла ыңгайсыздыктар болгон. Эми Кудай буйруса мындан буягына андай ыңгайсыздыктар болбойт. Себеби айта турган болсок, бүгүнкү күндө мына ушу бир 30 метрге чейинки территория алынып, кошумча жол ачылды десек болот. Каладагы унаа тыгынын азайтуу үчүн бир эле Абдуллаев көчөсү эмес, дагы башка ушул сыяктуу ички көчөлөр ачылат. Мындан башка дагы айта турган болсок, эми азыр 2022 жылдын аягы болуп калды. 2023 жылга дагы азыр биз өзүбүздүн иш планыбызды сунуштап атабыз. Андан сырткары Ош шаарыбыздын мэрі дагы өзү дагы биздин ошол иш-чараларыбызды колдоп, кошумча жолдорду ачуу боюнча дагы мисалга айта турган болсок, мына Алай көчөсү деп коет. Алай көчөсү бул мына Масалиева менен Райымбеков көчөсүн бириктирген көчө. Ошол көчөнү дагы ачалы деген планыбыз бар. Андан сырткары анын ылдый жагында Тажимахал Райымбекова менен Ош көчөсүн бириктирген көчө бар. Аны ачуу пландарыбыз бар. Эми толугу менен жол тыгынын чечпесе дагы ошол жердеги жашоочулар үчүн бир кыйла ыңгайлуу, бир өз убагында жетип алуу үчүн бир ыңгайлуу шарттар жаралат деген ойдобуз. Буга чейин аталган жолдон автоунаалардын жүрүүсүнө тыюу салынып келген болчу. Уруксат берилгенден кийин 2 багыттуу эмес, 1 багыттуу каттам жүрө баштайт. Ошону менен бирге эле жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн атайын жол чырак орнотулуп, милициянын кайгул кызматынын көзөмөлүндө болот. Азыр ошол жерге атайын жол чийимдери болот. Ошол Монуева тараптан ошол чыгып кетип аткан машиналарга солго бурулбаганга мүмкүнчүлүк бергенге, андан сырткары парапеттер коюлушу мүмкүн. Анан ошол бир багыттуу жол Монуева көчөсүнөн шаарга кирип жатканда аркага жетпестен анан сол тараптан кириши мүмкүн да. Ошол жолдун кырсыктарын болтурбоо дагы, андан сырткары ошол пробканы алдын алуу боюнча дагы ошол чаралар көрүлүп атат да. Ошол жол машиналарга тоскоолдук бербеш үчүн. Бирок бул иштерге айдоочулар түрдүү пикирлерин билдирип жатышат. Алардын айтымдарына караганда бир көчөнү ачуу менен жол тыгынын азайтуу мүмкүн эмес. Ал үчүн жолдорду кеңейтүү зарыл. Көтөрүлгөндү чечиш керек. Мына жерден чыгып кетип атканда ошол пробка кармап атат да. Мына жерден областныйга нарка кетип атканда кармап атат. Түшүп келаткандар секин жылып атат. Кетип атканда вообще туруп калып атат да. Ошол жак чечиш керек. Шаар мына жол тар, анан жолдун кеңейтүү жолун издөө үчүн ошону айтып атат да. Ошо жеңилдиктер болсо пробкага элге кыйла жакшы болот деп. Шаар азыр пробка, баары жай пробка. Пробка болбогон жай жок. Жакшы эле болду, бирок кыйла азаят да. Областной түштөн башына жака түшкөнгө чейин азаят. Жакшы эле болот. Жолду кеңейтиш керек. Жол тарлык кылат. Биздин немебиз боюнча, биздин шаарда ошонун немеси тарда көчөлөрү. Кеңейтиш керек. Статистикалык маалыматка таянсак, күнүнө шаар аймагына Монуев көчөсүндөгү арка аркылуу 100 миңден ашуун унаалар кирет. Күндүзгү саат 5-тен кечки саат 19:00 чейин дал ушул көчөдө унаалардын тыгыны пайда болот. Андагы тыгын 2-3 сааттап араң гана жоюлат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош шаары.